Мамиле куруу. Мамиле түзбөй эле эреже түзө берсек, каршылыкка кабылабыз. Мамиле куруунун негизги принциби бул убакыт бөлүүгө даяр болуу. Качан биз балдарыбызга же башка бирөөгө жетиштүү убакыт бөлгөндө, алар өздөрүн биз үчүн керектүү сезишет. Мурда айтып кеткендей, аялым мага алтыным, сен балдар менен убакыт өткөрбөй жатасың деди. Ошон үчүн аялыма абдан ыраазымын жана Доттиге абдан суктанам. Аял күйөөсүн Дотти мен сүйгөндөй сүйө алат деп такыр ойлоп турмун. Биздин үй бүлөдөй үй бүлөлөр болорун такыр билбептирмин. Мен үчүн керек болсо, жаным бергенге даяр 4 балам бар. Мен дагы алар үчүн жанымды бергенге даярмын. Мен эч качан биздикиндей үй бүлөлүү болуу мүмкүн деп ойлоп турмун. Анткени мындайды эч көргөн эмесмин. Ал эми Дотти башка үй бүлөдөн болгону мага чоң жардам болду. Бирок ал учурдан колдонуп мени ашкерелеген жок. Мен дагы оңой эле өз оюмду берген адам эмесмин. Ошол учурда күнөөмдү сезип турсам дагы оюмду катуу жактайм. Бирок ал мага каршы күрөшүүгө гана умтулбастан дайыма мага жардам берүүгө даяр эле. Мырзалар, силерге мындай дегим келет. Силер үй бүлө курганда же азыр үй бүлөлүү болсоңор, өзүм билемдик кылбагыла. Колуңардан келбейт. Негизи мен абдан күчтүү инсанмын. Бирок Доттинин жашоомо кошкон салымы болбосо, мен үй бүлөмдү талкалап, балдарымды жоготуп, балким никемди дагы кыйратмакмын. Эң башты кылбагыла. Балдарыңардын энесин уга билгиле. Дотти дайыма мага эскертип турчу. Сүйүктүм, келиге убакыт бөлүшүң керек. Сүйүктүм, сен бүгүн шоңго убакыт бөлө элексиң деп байкасаңар, бул иш мен үчүн адат болуп калгычакты. Аялым мени жетектеп жатты. Андан кийин бул мага сиңип, адат болуп калды. Бирок ага чейин мага шыбырап айтып турганга киши керек эле. Убакытта Кизерге Кетиге убакыт бөлчү. Келли менен убакыт өткөрчү. Шон менен бир жака барып келчи деп. Жигиттер, эгер силердин андай кишиңер болбосо, силер менен убагында өзүңөрдүн атаңар көп убакыт өткөргөн болбосо, кыязы силер дагы балдарыңарга убакыт бөлө албайсыңар. Мага көмөк болгон дагы бир нерсе, көптөр мени бул үчүн жемелегенине карабастан, балдарым менин көңүлүмдү бурганга мүмкүндүк берчүмүн. Ким менен сүйлөшүп жатсам дагы, алар сылык кайрылышса сөзүмдү бөлгөнгө уруксат берчүмүн. Мисалы, атасы сыйынуу үйүнүн жыйын жетекчиси менен сүйлөшүп жатат дейли. Анан баласы атасына чуркап келип, атасынын жеңинен тартып, ата десе, көбүнчө энелер балдары 2 жолу чакырганда эле көңүл бурушат. Аталар 5-чи жолку чакырыктан кийин угат. Ушундай учурда атасы эң акылсыз нерсени айтат. Эмнени айтарына көңүл бурсаңар, менин жетекчи менен сүйлөшүп жатканымды көрбөй жатасыңарбы дейт. Бала дүлөй же сокур эмес да. Албетте атасынын сүйлөшүп жатканын угат жана көрөт. Эч качан балага антип айтпагыла. Атасы мындай деп айтат: көрүп жатасыңбы, мен жетекчи менен сүйлөшүп жатам, ошондуктан азыр тетиги жерге барып, мен сүйлөшүп бүткүчө унчукпай отуруп тур. Бир дагы бала мындайды түшүнбөйт. Алар мындайды эч качан туура кабыл ала алышпайт. Билесиңерби, мен ким менен сүйлөшпөйүн, балдарыма ар дайым мага кайрылганга мүмкүн деп үйрөткөнмүн. Ошондой учурда мен дайыма: кечиресиз, азыр менин кызыма атасынын көңүлү керек болуп жатат. Азыр кайра келем. Эмне болду кызым? Албетте сөз. Эң барып апаңа айтып бер, макулбу дечимин. Анан жетекчиге кайрылып, эмнеден токтодук эле дечимин. Анын эмнеси жаман? Биз чоң кишилербиз, баар эмес. Бирок көпчүлүк адамдардын балдарга караганда эмоционалдык деңгээли жана ой жүгүртүүсү жогору. Ал эми балам мындай мамиледен эмнени түшүнөт? Ал атасы үчүн жетекчиден дагы, президенттен, элчиден, падышадан баарынан кымбат экенин билет. Анан билесиңерби, балдарга сөзүмдү бөлүүгө мүмкүнчүлүк бергеним менен алардын баалуулугун көргө салам. Бул чынында жакшы натыйжа берерин түшүндүм.